Ардагерлери Борбор калаадан Каракол шаарына келип, мектеп окуучулары менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө алар өздөрүнүн басып өткөн жолун эскерип баяндап беришти. Жаштарды ата мекенди сүйүүгө, урматтоого чакырышты. Эгемендүүлүктү алгандан бери жакшы, экономикасы күчтүү, эч кимден коркпогон жакшы мамлекет тургузуп алсак деген аракетибиз болуп атат. Ал үчүн баарыбыз, жаш кара дебей, аял эркек дебей, баарыбыз жакшылап эмгектенишибиз керек. Мынакей ушул эмгектин негизи ушу билимде жатып атпайбы? Билимди тереңе алышыбыз керек. Эгерде мекендин келечегин ойлосок, мынакей силер жакшылап окугула, тартиптүү болгула, таза болгула, эмгекчил болгула, ынтымактуу болгула, биздин шаарыбызда жашаган, мекенибизде жашаган башкулуктарды сыйлайлы. Жаштарга үлгү болгон аталган мектептин 10-класстын окуучусу, бокс боюнча дүйнө чемпиону болгон Амантур Жумаев менен анын машыктыруучусуна ыраазчылык барактары менен белектерин тапшырышты. За добросовестный труд, профессионализм, мастерство, творческий вклад в обучение военно-патриотического воспитания подрастающего поколения награждается грамотой Союза ветеранов военно-морского флота Кыргызской Республики. Ленин школасына ушу деңиз флот ардагерлери, аталарыбыз келип, бизди ушу куттуктап кеткенине өтө кубанычтамын. Ушул биздин ушу жаш окуучуларга, өспүрүмдөргө бизге келип ушундай насаат тарбиясын айтып атат. Бизге ушинтип военно аскердик грамота сертификаттарын берди агайым Забатаров Бейшен Абакирова Чековузга. Ушуга өтө кубанычтамын. Дагы мындан көп ийгиликтерге жетүүгө болгон күч кубатыбызды жумшап, дагы аракет кылабыз. Кыргыз Республикасынын деңиз флотунун ардагерлерине 30 жылдан бери жакшы көңүл бурулбай унутта калып бараткан. Аскери деңиз флотуна кызмат өтөгөн ардагерлердин башын бириктирүү максатында 2021 жылы ардагерлер союзу түзүлгөн. Өлкө башчынын демилгеси менен иш пландары бекилип, 7 дуанга өкүлчүлүктөрүн ачып, жетекчилерин дайындап, жаш муун менен тыгыз иш алып барып жатышат. Каракол, наше морское гибкет! Моряктарды 30 жылдан бери ушу унутулуп деле калыптырбыз да. Ошонун баарын кайта ойготуп, аң сезимин кайта чогулуп, бири-бирибиз менен ушу патриоттук сезимди ойготуп, ушундай Амантурдай балдарыбызды даңазалап белгилеп, дагы жумуш ушундай жумуштарды алып барып, президенттик программанын алкагында дагы бир жолу баса белгилеп, военно-патриотическое воспитание молодежи деген жумушту апарабыз деген ойдобуз келечекте дагы. Мындан тышкары биздин коомубуз ушу аскер деңиз флотунда өтөгөн моряктарды эстелик, монумент катары ушу көлгө дагы эстелик койсокпу деген пландарыбыз бар. Алардын баары келечекте филиал ачылгандан кийин ишке ашат деген ойдомун. Иш-чаранын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын аскери деңиз флотунун ардагерлер коому, союзунун мүчөлөрү бирдикте жеңиш багына барып, өтүп кеткен ата-бабалардын эрдиктерин эскерип, эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Мындай иш-чаралар иш пландын негизинде мындан ары дагы байма-бай өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, өлкө боюнча аскери деңиз флотунда кызмат өтөгөндөрдүн саны 6000ге жакын болсо, ал эми Ысык Көл облусунда болжол менен 1700дөй ардагерлер бар. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Илич Хасейинов, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.